Кадамжай районунун Көктал айылынан Кызылкыя шаарына чейинки аралыгы 33 шакырымдан ашуун жол 2019 жылдын декабрь айына чейин толугу менен бүткөрүлүүгө тийишели. Жумуш бүтпөй жатып, кызматкерлердин нараазычылыгын жаратты. 2017 жылдын күзүндө жолдун курулушу башталган. Башталган мезгилде компания жергиликтүү тургундардын техникаларыны, атайын техникаларыны, короо жайларыны ижарага алып иштетишкен да. Мага айтыштары боюнча $300 000 тегерегинде азыр күндө карыздары бар экен. Акысын ала албаган тараптар нараазычылык акциясына чыгышты. Түрктөрдүн Чакыр Япы компаниясы өткөн жылдан бери карызды төлөөнүн ордуна ар кандай шылтоолорду айтып убакыт создуктурууда. Договор түзүп, бардыгы менен иштегендер бар, квартирасын услугага бергендер бар, строй материал бергендер бар, топливо бергендер бар. Ушулардын бардыгы эл чогулуп турат. Мына ушу жеке өзүм мен дизельный топливо бергенмин Чакыр Япы фирмасына. Бул менден 600 000 сом астатыгым карыз калган. Ошону беребиз деп неделе мен мына почти 1 жыл болуп калды, мен албайм да. Аталган компания курулуш техникаларын да ижарага алган. Эми ижара акысын бербей келет. 2 техника бергенбиз, былтыр октябрь айында бергенбиз, 2016 жылы, 17 жылы. Октябрь айында бергенбиз, ошол боюнча ушул акча бербей ушу көйгөйлөр менен келип турабыз ушул жерге. Бу жерде повар болуп иштегени, охранник, ушу жолдо иштегендер бардыгы ушу акчаларын ала албай ушу көйгөй менен турабыз. Чакыр Япы компаниясынан акысын ала албаган жумушчулар буга чейин өлкө башчысына да кайрылышкан. Андан да эч кандай жооп болбогонун айтышат. Январдан бери эч айлык алган жок, 6 ай болду уже. Понедельник, пятница, ушундай келип жатат. 14 ноябрь күнү биз 50 адам Ошко Кипреске бардык. Президентке кайрылуу жасадык. Эч кандай бир жыйынтык болгон жок. Кимдир бирөө биздин кайрылууну өчүрүп таштап атабы, же укпай жатабы. Чакыр Япы компаниясынын жетекчилиги район акимине бардык маселени чечерин билдирип, жума күнү наразы тарап менен жолугары туурасында убада берген. Азыр жетекчилиги менен сүйлөштүм. Алардын жетекчилиги сөзүн берип атат. Ошо келе турган жума күнү келип мен эл менен жолугуп маселени жайында чечем деп айтып атат азырча. Бул жөнүндө телефон аркылуу дагы жөн эл менен биргеликте жетекчилиги жеткирди. 33 чакырым 400 метр жолду асфальттоо үчүн Ислам өнүктүрүү банкынан 20 миллион АКШ доллары каралып, тендерден Алке иншаат компаниясы уткан. Бирок Чакыр Япы компаниясына жоопкерчиликти берип, жогорудагы маселелердин жаралышына алып келген. Тендердин шарттары одоно бузулганы боюнча Транспорт министрлиги үн ката элек. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.